Бишкек шаарында учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жаткан көчөлөр көп. Алсак унаа тыгындыгын жаратып жаткан Москва көчөсүндөгү оңдоо иштери сентябрда башталган. Бирок азыркы тапта жолду оңдоо иштери бүткөрүлүп колдонулууга берилип жатат. Ага чейин шаарда параллель жайгашкан көчөлөрдө авто тыгындар пайда болуп, Токтогул көчөсүн убактылуу эки тараптуу кылуу сунушталган. Бирок ал иш жүзүнө ашкан эмес. Ошол эле учурда шаар тургундарына ыңгайсыздык жараткан маселе жол четиндеги жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду кошо оңдоп койсо, бизге бир топ жеңил болот эле дейт шаар тургундары. Kuruluş kılıp kamaktarda koyup tetintip eme üylerde kurup atıp barın tartıp bitti. Hem bu kayırga varabız dağı. Kara mana yol gevetesin kara. Egerde konaktar tetik çet memleketlerine göçeni aralap kalsa emne de baytabız. Kara hem biz hem aileden basatık emiz de emne alabız hem. Trotuarlar kalıp kaladı. Uşu boyunca kalıp kaladı. Hem kış boldu da. Kaldı da. Oldu. Biyagın жылтыратып койгон менен биягы окшошпойт. Учурда жолду оңдоо иштери Кытайдын грантынын эсебинен жасалууда. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы Бишкектин түндүк батышында жайгашкан 6 көчөнү Молдокулов, Көкжайык, Каражыга, Исакеев, Виноградный жана Улан көчөлөрүн оңдоп жатат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ал эми жалпысынан Бишкек шаары боюнча 1650 километр жол бар. Анын 700 километри жасалган. Дагы 300 километр жол оңдоо иштерин күтүп турат. Мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаевдин айтуусунда жол четиндеги тротуарларга көп акча керектелет. Кийинки жылдан баштап бул маселе караларын айтты. Бишкек шаарында 1650 километр жол бар. Анын 750 километри жасалган. Калган жолдордун баары жасалбай жатат. Бул 1 километр жол жасаш өтө кымбатка турат. Өтө кымбат акча. Ал биздин бюджетибизде жок. Аны эки бөлүп жасашыбыз керек. Урматтуу шаардыктар, тротуарларды жасашыбыз керек. Ага ылайык көчөлөрдүн жээгине туурасы 1,5-2 метр болгон тротуарлар дагы салынат. Бирок бул чоң каражатты талап кылат. Каражат тамырда жол четин тазалап, жеке менчикке өтүп кеткен жерлерге курулган имарат болобу, дүкөн болобу аны тазалоо керек дейт. Мэриянын аппарат жетекчиси Төлөбаевдин айтымында жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарларды оңдоо иштери пландалууда. Ага Чүй проспектиси, Жибек жолу, Ахунбаева, Московский көчөсү жана Киевский көчөлөрү кирет. Биз азыр программа тротуар дегенди киргизип атабыз. Мына элек борбордук көчөлөрдөгү тротуарларды жасап баштайбыз. Бул Чүй проспектиси, Московский көчөсү, Киевский көчөсү, Жибек жолу, Ахунбаева, анан мындай туура кеткен көчөлөр. Ошолордун баарын тротуарларын жасайбыз. Мунун баары акча, бул планга кириш керек. Бир жерге каралган акча экинчи жерге коротулбайт. Бул бюджетный кодексте ошондой жазылган, целевой направление деп коет да. Ал өзүнүн километражы, эни, туурасы, боюна жараша жасалат. Анан ал жерге тигини кошуп койгондо көп акча болуп кетет. Тротуарлар жасаш деле оңой эмес, аябай көп акча кетет ага. Ал жолдо кетип бараткан анын багын кыйыш керек. Ирригационный системасын арыкта жана суу ага турган арыктарын кошо жасап кетишибиз керек. Анан жеке менчик жерлер бар, кээ бир жерлер. Алардын ээлери менен сүйлөшүшүбүз керек. Кээ бир жерлерде жеке менчик ал жерге брусчатка салганда мисалы, аны кантип өтүп кетесиң? Жолдордун баары бир стилде болуш керек. Анан ал жеке менчик ээлер менен сүйлөшүбүз керек. Бул жерде көп суроолор бар. Шаарда жалпысынан 60 километр тротуар болуучу жол бар. Бүгүнкү күндө шаарда оңдолуп жаткан жолдор бүт Кытай гранттын эсебинен болуп жатат. Дал ошол гранттан бөлүнгөн акчага атайын шаар ичиндеги жолдор оңдолуп жатат. Бишкек шаарынын жолдор курулуш башкармалыгынын башчысы Темирбек Мамашев буларга токтолду. Бул грант биз салып кетебиз. Андан кийин бизде Бишкек асфальт сервис деген өзүнчө предприятиябыз бар. Ошо жолдорду карайт да, ошо капитан. Ошо биз бүткөндөн алар ирригациясын, анан тротуарын алар салып баштайт да. 83 километр көйгөйлүү көчө бар бул. Жалпысынан бул проспект Манас. Мына мурдагы жылы биз жаңы технологияны салып кеттик. Эми азыр Бишкек асфальт сервис өзүнүн планына киргизип атат. Ирригация жаңы тротуар, анын жанында да жаңы велодорожка салып кетет да. Ошондо Чүй проспекти дагы турат. Ошондо Советский көчөсү турат. Ошо көп көчө, бир 83 километрдей жолубуз жаңы тротуарды оңдошубуз керек да. Эске салсак, Бишкек шаары боюнча 1600 километр жол бар. Анын 700 километри жасалган. Дагы 300 километр жол оңдоо иштерин күтүп турат. Дал ушул көчөлөрдү оңдоп түзөө иштеринде жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тротуарлар да каралган. Азыркы тапта бул атайын планга киргизилип, көчөлөр аныкталууда. Жаңылай Баймуратова, Ерлан Кыдырбеков, Next күндүн темасы үчүн.